Дүйнөдө эмне кеп? Дүйнө бүгүн жана эртең. Булардын баарын угармандарга кабардар кылган Дүйнө дүбүртүү программасы. Ондо. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Дүйнө дүбүртүү программасын угуп атасыңар. Бүгүнкү талкууланган темабыз бул кыргыз-казак мамилеси. Мындай кызык окуя болду 2-3 жуманын ичинде. Күтүлбөгөн жерден кыргыз-казак мамилеси кичине мындай чыр-чатакка чыгып, мындай биз көрүп атпайбыз кыргыз-казак чек арада эмне болуп атканын. Өкмөттөр же жолду ача албайт, же башка мындай ушак катары көп маалымат таратып атат да казак жагынан. Кыргызстанда дагы мындай сиз мындай оор теманы көтөрөбүз бүгүн чечилгенгечи достук жолу менен деп. Бүгүнкү коногубуз программабызда белгилүү саясаттануучу Алмаз Тажыбай. Саламатсызбы? Бар болуңуздар. Анда сизге мындай суроо да. Кыргыз-казак мамилеси эмне үчүн мындай болуп калды? Күтүлгөн жерденчи мындай көп эметкен чыр-чатакка чейин чыгып кетти депчи. Чек ара жабылды депчи. Анан сизге себептерин айтып бересиңерби? Рахмат. Негизи биз кыргыз-казак эки эли илгертен бери кылым тартып эле бир туугандай болуп жашап келгенбиз. Керек болсо бизди кыргыз деп дагы айтылып келген тарыхтачы. Анан кийин эле ушу азыркы абал, азыркы жетишкендин себептери бар. Негизи эле чыр-чатактардын жана конфликт деп атпайбыз орусча. Чыр-чатактардын себеби социал экономиканы түзөт да. Ошонун айырмасы. Анан бизде казыркы болуп кеткен чатактардын эмеси бул экономика социалдык себептер болот. Ал себептерден Кыргызстандын ички саясий чыр-чатактар болуп атат. Ошо ички саясий чыр-чатактардын мындай айтканда эл аралык эки мамлекеттин чыр-чатагына айланып кеткен болуп атат да. Эми себеби бул биздики ички саясатты жана шайлоо менен болгон ошонун бир себеби. Экинчисинен болсо ошо биз ички өзүбүздүн коррупциябыз дейбизби, жанагы саясий система дейбизби, ошолордун баары болот да. Эми аны шашпай айтып берсек болот. Анан негизги бул биз жанагы бажы биримдигиден ЕАЭСтин киргени менен ошо менен кошулганыбыз дагы бир бул ошо дагы чыр-чатак болуп атат. Андан тышкары ошонун баарын айланып келгенде бул геополитикага дагы киришип атат. Ошо биздин чыр-чатактарыбызга чанткени менен санаганда биз эл аралык кылганда тоталитардык мамлекеттердин чөйрөсүндө Кыргызстан ушу демократия жолу менен жолдогондо ушундай чыр-чатактар болот. Ошонун баарын анализдеп чыксак болот. Жанагы айтып кеткен бул негизги себептери. Бул мындай ойлонуп көрсөк, инсандык мындай болбойбу маалымат? Инсандык мындай кээ мындай 26 жыл ичиндечи биз кыргыз-казак бир тууган деп көп мындай жакшы долбоорго түшүп, мындай жакшы келишимге келгенбиз. Анан мындай эмне үчүн мындай асыр мындай чоң себеби барбы, жок? Чоң себептер бар. Эгерде мындай кыргыз-казак кызматташтарын алып келсек, бизде мамлекеттин арасында, өкмөттүн арасында, анан чет арасында кеңештер бар. Ошо кеңештер кыргыз-казак кеңештери бар да. Ошо мамлекеттин деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде, тышкы иштер деңгээлинде ошондой келишимде кеңештер бар. Ошолор чечиш керек. Андан тышкары 90-жылдан бери кыргыз-казак сөйрөндүү болгондон мен 120 келишимдер бар. Андан тышкары биз ошо алып келсек, Кыргызстандын ишмерликтери чогуу иштетилген ишканалары, мисалы Казакстанда 247 ишканалар бар. Казактын Кыргызстанда болгон чогуу иштетилген ишканаларынын саны 334. Анан кыргыз-казак инвестициялык фондулар бар. Ошолордун баарын алып көргөндө баары жакшы эле да, мындай карагандачы, себептер менен башка мамлекеттер менен деле ошондой бар, эч нерсе бузулбаш керек эле да. Бирок ошо казыр кыйналып ошо чыр-чатакка келгенде
ошолор кыйналып атат. Эми мындай карап көргөндө негизи келишимдерди казак тарабы бузган жок. Анткени мен аякта баягы текшерилип аткан бизде ЕАЭСке кирбедикпи? Ошол жака киргенде жанагы биздин продукциялары сертификаты болуш керек. Айыл чарбада киргизип атпайбы? Ошо сертификат жок болсо кайта артка келип атышат да. Бул мындай болот. Ошо анан мисалы бизде чек ара жабылган жок. Чек араны жапкан жок, туура эмес керек да. Бирок кысым салып атышат. Кысым деп да айта албайбыз. Анткени мен ар бир жанагы фура деп коет атпайбызбы? Анда күчүлтүлгөн режим. Ошону аябай текшерип атат. Анткени алар ЕАЭСтин дагы келишим менен сактап атат. Мисалы Казакстанчы. Макул, мен сизди түшүндүм. Анда 1 жыл мурун үчүн мындай болгон жок, жарым жыл мурун болгон жок. Жок, тилекке каршы. Мисалы азыр Орусия чек арасынан Казакстанга кирген, мисалы Өзбекстан, Тажикстан, Туркмения же Казактын же Орусиянын жанагы жүктөгөн чоң унаалары кирип атса, Кыргызстандыкын киргизбей коюп атышат. Анткени мен алар биринчи тигилерди кезекти киргизип анан силерге келет депчи. Бирок негизи айтканда ошол жактан эйлүүдөн ар бир Челябинский болобу же Новосибирск ошо. Бул казак-орус чек арасында кире албай калат. Казак-орус чек арасында, туура? Дагы бир жолу айтсак, ошо маалымат менен ошо фуралар Казакстанга дагы жүктөр жеткизиш керек да, бирок кыргыз жанагы унаалардын номерлери болсо, мамлекеттин номери, ошолорду киргизбей токтоп коюп атат да. Эми бул деген бул жана конфликттин нерсеси. Эми мындан дагы ашып кетип, биз жана эки жактан биздин мамлекеттин президенти дагы жанагындай сүйлөп айыптап сүйлөп койгонунан дагы болуп атат да. Жана ошол себептер менен бул негизги айсбергдин сырты эле болуп атат. Мисалы Атамбаев жана сынга алганынчы Казакстандын бийлигинчи. Анан ошондон кийин эле жабылбады жетинчиси. Демек, бул болсо Казакстандын бул саясат таанууда мындай болуп калат. Казакстандын Кыргызстанга ички эмесине киришип атканы болот да. Анткени мен жанагы бир кандидатураны колдойбуз деп ошого агитация кылып аша чаап кеткен болуп атат. Биздин бийликтен анан ошону кылбай эле койсок, ар бир жана чыр-чатактар жөнөкөй эл кыйналат. Ошо эки түшүнүктүү ал. Жөнөкөй эл кыйналат сөзсүз. Орто жолдо казактардын бизнесмендер, Орусиядан баары Кыргызстандын да чек ара жабылса, же сиз айткандай кысым салса да, мындай мындай күчөтүлгөн режим деп коелу депчи. Бирок мындай болуп атпайбы? Дүйнөдө карап көрсөкчү, азыр 21-кылымда аламдашуу процесстер болуп атат. Америка Кошмо Штаттары карап көрсөк, Трамптын кандай чыр-чатак Орусияга киришкен депчи. Мен ойлойм, бул эгемендүү мамлекет болгондон кийин сөзсүз өзүнүн саясий жана электоралдык мындай пространствосын же ичин коомдун президент болобу же өкмөт болобу сөзсүз мындай коопсуздук менен кармаш керек. Эч ким кийин тышкы күчтөр өзүнүн күчүн салбаш керек депчи. Туура айтасыңар же туура эмеспи бул? Туура. Анткени мен биз жанагы дагы биз айтып кетербиз, Кыргызстан казактар бирге башка жанагы эл аралык уюмдарда, бүткүл дүйнөлүк улуттар уюмдарынын мүчөсүбүз. ШОС, ОДБК деп атпайбызбы, СНГнын дагы эмес, анан Евроэске кирип атпайбызбы. Бирок ошолордун инструменттерди азыр биздин мамлекет ошолордун баарын колдонуш керек. Бул бир. Экинчиден, мындай караганда, кыргыз казакты караганда жана биздин айыл чарба эмелерин өткөрбөй жатканы, анткени биз ошого макул болгонбуз. ЕСке киргенде биз ошолорду жанагы айтканда жемиштерди, фитосанитардык, ветеринардык нерселерди сактайбыз деп. Демек сакташ керекпиз да. Сактабай даярдабай кирип алганыбызда, ошону биздин Кыргызстанда дагы ошондой бир топтор бар. Жана бажы биримдикке каршы чыккан ошолор эле ошо кирип атканда эле, мисалы ошолор жөнүндө айтып аткан кемчиликтердин баарынчы ошого даяр эмеспиз деп. Биздин деле илим пош окумучулар, коомдук кишилер ошолордун баарын айтылган. Тилекке каршы биз да аны ошону укпай койгон. Бир тараптуу эле Орусияга киргизип эме таможенный союзга бажы биримдигине кирип калды да. Анан эми алып көргөндө эми бул конфликттин бир жагы, чыр-чатактын бир жагы келип атканда да геополитика менен таянып атканыбыз биз Орусияга таянып атабыз. Орусия менен чечкенге. Буну дагы бул себептерди дагы инструмент катары колдонуш керекпиз. Ошо кандай бир кысымдык кылыш керек да, мисалычы Казакстан, бирок
эгерде андай болбосо анда башка жолдорду ичиш керек. Бирок мен айтат элем ушу угармандарды чыр чатактын негизи буну жаман деп ойлобош керек. Биз көбүнчөсүнчү бул дагы жакшы жагы бар. Терс эмес эле жакшы жагы бар да чыр чатактынчы. Эми мындай айтып атпайбы? Кайсы жагы бар экен? Эми мындай айтып атканда биз кыргыз эли болсо башка жолдор альтернативдүү. Мындай айтканда баягы бир топту эле ойлонбой диверсификация турат, башка жолдорду иштеп. Аны ошондо биздин мындай азыр табак болуп калды да биздин саясатчыларгачы бир эле мамлекетке ишенбеш керек же эки эле мамлекет. Президент айтпады түз эле башка жолдорду иштеш керек. Өзбекстан бар, Кытай бар, Тажикстан бар. Каршы бул кеч айтылып калды да. Алдын ала анализдеп, мисалы ошондой эле бир экспертиза жүргүзүп туруш керек. Бул түшүнүш керек экен. Мындай геосаясий кырдаал же мындай болуп калса, башка жолдор болуш керек, сөз. Бизде дагы ошондой окумуштуулардын баары деле ошонун баарын айтып берген. Бир эле эмеге ишенбей, 2-3 жакка жол. Бир жол болуш керек, Көп жол болуш керек. Көп жол болуш керек. Эми азыр эгерде мындай себептен ЭСтен чыгып кетсек, ушундай эле абал болот. Ушундай эле абал болот да. Ошондой эле жанагы биздин фитосанитардык ветеринардык лаборатория менен ошого келип анан өткөрбөй койсо бул бир жөн. Анан жанагы ошо атайын мындай орусча айтканда искусственный кылып жанагы кезектерди пайда кылып атпайбы тарабычы. Бул аябай жарашпайт. Анан экинчи жагы биздин президент ошондой сөз айтсак, мисалы Назарбаевдин бир жагы туура эле эмес болуп калды да. Элдин арасында ошо эки элдин арасында өтүп анан жанагы сөзгө эметпей элечи. Негизи айтканда мындай айтып койду тоталитардык мамлекет деп. Бул бар данык. Туурабы? Ошо жылдан бери бийликте турат. Анан авторитардык, авторитардык. Анан ошого таарыныш кереги жок. Анткени ошондой айтылат. Демек биз Кыргызстан болсо кичине демократия тарабына жол түзүлдү. Тандап алганбыз 26 жыл. Анан негизи мындай караганда ошо тоталитардык мамлекетте керек деп турбайбы? Бул аябай кыйын. Кыйын демократиялык мамлекетке ошолор менен тил табыш. Бул боло турмак конфликттер болот. Мисалы бизде Өзбекстанда дагы болуп турду. Анан кийин Мирзиёев келип, мисалы Каримов менен деле ошондой конфликттер болуп жүрдүк. Анда казактар менен эми алар менен ачып алгандан кийин казактар менен чыр-чыр. Макул, анда мындай суроо. Бир жагынан мындай кызык болуп атпайбы? Бир жылдын ичинде биз кыргыз өзбек мамилеси жакшы болду, чек ара маселелерди чечип атабыз, жол ачылды да. Биягы бир жагын ачып атсак, башка жагы мындай кичине жабылып же мындай кысым салып атпайбы? Эмне үчүн ошондой болуп атат? Эми буну жана кысымда себептерди алып келеличи, себептерди алып келгенде бизде жана шайлоодон мурун бизде ошо бийликте мындай айтканда бизнес деп коебузбу, ошолордун саясий партиялардын системасы Кыргызстанда баягы өнүккөн эмес да. Анткени мен биз саясий партиялардын ичинде каржылагандардын баары жанагы чөнтөктүү бизнестер каржылайт. Анан ошолор каржылаган бийлик алып келсе бир партия, мисалы СДПК деп коюп атабыз, ошолорго топтолгон. Эгерде мындай анализ кылып көргөнбүз, ошолордун арасында баягы Иргек Акаевдин Алга партиясы, анан Ак жол Бакиевдин, ошентип эле СДПКнын негизги нерселери ошол эле кишилер эле айланып калды. Анан жаңы клан деп коебузбу, экономикалык кландар келиш үчүн алар каршы болот. Анткени мен өзүнүн ордун жоготкусу келбейт бул системаны бийликтечи. Бийликте ошо кызыгы экономикалык же болбосо ошо бизнестин кызыгын кордоп келишет да. Бирок геосаясий кырдаал оор болуп атпайбы, туурабы? Азыр биз көрүп атпайбыз мындай дүйнөдө кандай процесстер болуп атат, чыр чатакты чоң болуп атат. Анан ошо мен жагы айтып кетем, ошо негизи эми жана бизнесмен деп атпайбызбы, ошо партияларга каржылап, ошолор менен же болбосо ошолордо бийликте жүргөндөр, жанагы мамлекеттик деңгээлде премьер-министр болобу, министрлер болобу, ошолордун баарын бизнестер бар. Ошо бизнестер эми каяка калат? Соода же болбосо жанагы Орусия менен, Казакстан менен, Өзбекстан башка мамлекеттерде бизнес. Хорошо, мындай анда. Анан ошолор менен келип, ошолорго мындай жашыл түз ачылыш үчүн ошондой дагы сырттан. Анда мисал келтирип берейин. Мүмкүн да. Мен түшүндүм. Мисал келтирип берейин. Мынау өзбек казак чек арасы, туурабы? Өзбектердин транзитти Орусияга барган машиналары, буюмдары, жемиштери тоскоолдук болуп эле кете беришет. Тажикстандан болупчу. А эмне алар ЕЭПтин мүчөсү эмес да. Кыргызстан ЕЭПтин мүчөсү. Бирок аларга мындай катуу кысым же мындай текшерүү болбойт. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эми ошону айтып биз мүчөсү ЕЭПтин мүчөсү болгондой тең тармактуу болуш керек, бир укук болуш керек, туурабы?
Биз дагы мамлекеттин буюмдары айтып атат. Биз сертификат берип атабыз. Бизден болгон жок деп эле депчи. Эми Эдил мырза мындай туура айтасыз. Жанагы биз айтып атпайбыз. Биз кадыр болсо кыргыз, казак чыр чатактабыз. Мисалы Өзбекстан, казак чыр чатак жок. Мисалы Тажикстан менен Өзбек эли кичине конфликт бар. Жанагы көрбөй койгон ошондой эмесичи. Бирок Тажикстан менен Өзбекстан ЕАЭСке кирбейт. Биздин шорубуз ошо кирип алгандан болуп атат да. Кирип алгандан. Ну кирдик да бүттү да. Киргенден кийин ошол жерде баягы так жазылган. Фитосанитардык депчи. Анан башка эле мамлекеттерге ошондой жазылган. Анан биринин баягы сырткы жагы Орусиядагы таянып ошондой конфликтке кирип атабыз. Орустарга ишенимчи, мисалы биз билебиз, биздин президент урматтуу Атамбаев Путин менен жакшы мамиледе да. Эми ошого таянып Орусияга ишенген эле болуп атат. Анткени акыркы биздин президент айткан сөздөрүнүн баары эле ошо мисалы сындап киргенде дагы Казакстан менен латинистага кирип атат. Биз киргизиш керекпиз, орус кириллицаны сакташ керекпиз депчи. Ошо жакшы эмелерин айтып атат. Демек биз ошо конфликтке эми ушу Орусия колдонуш керек. Анан дүйнө жүзүндө тарыхында ушундай чыр чатактардын баары башка чоң мамлекеттердин колдоосу менен кирген. Ички саясат менен келишим келбей, анан сыртты колдоду. Мисалы биз баягы билебиз, Вьетнамда болгон, акыркысы Афганистанда болгон ички саясаттын келишими сыртка айланып, анан жана эки блок болуп ошондой чыр чатактарга барышы мүмкүн. Арабтар менен Израильдардын конфликттери бар. Эми СНГни алып койсок эле бу ошо Азербайжан менен Арменияда конфликттер бар. Грузия менен Осетия же Орусия менен конфликттер. Ошолордун баары чыр чатактар бар. Молдовия менен Приднестровье. Макул, анда Алмаз мырза түшүндүм мен. Элдерге айтыш керек, бу таң. Дүйнөдө ар кандай болот да? Таң алып ар бир мамлекеттин өзүнүн геосаясаттык, экономика, саясаттык кызыкчылыгы бар. Мисалы азыр ошо Евроэске киргенде Белоруссия менен Орусиянын конфликттери болуп чыгып, чечилип болуп ошондой эле продукциясын киргизбей койгондор дагы. Макул. Алмаз мырза, мен сизди түшүндүм. Анда мындай суроо силергечи. Мындай дүйнөлүү мындай болуп атат да. Экономика жагынан биримдик болсо, бул ЕАЭП деп коелучу. Негизги максаты бир эле да. Бул чоң 5 мамлекет кирген ЕАЭПке мамлекеттерге сөзсүз эркин соода зонасы болуш керек, туурабы? Эч кандай адамдардын ресурстары, же буюмдарды, же башкаларды тоскоолдук болбош керек, туурабы? Кыргызстанда көп бизнесмендер бар, туурабы? Алардын өзүнүн продукциясы же фермерлер болобу, алар аса кыйналып атпайбы? Биз ЕАЭПтин мүчөсү болгондон кийин сөзсүз жол чегара ачык болуш керек да. Чындык ошондо мындай экономика жагынан биримдиктер иштейт да. Анан кысым болсо, же мындай болбогон эмелерди, эрежени керек болгондо саясат жагынан же протекционизм дегенде киргизип этсек, анан мындай ЕАЭПтин келечеги кандай болот? Анан кыргыз-казак мамиленин келечеги кандай болот? Эми биринчиден акыркысынан баштайын, ошо ЕСтин кереги жоктугунун эмне үчүн кирдик, ЕС иштебесе деп биздин урматтуу президент айтып чыкты. Бу ойлонуп ал болду да, эгерде ушундай иштеп атса. Анан ошо инструменттерди түзгөндө ошо жана баары биримдикке каршы чыккан биздин жарандары бар. Ошолор баарын санап чыккан. Анткени мен ошо келишимдер Кыргыздын кызыкчылыгын, Кыргызстандын кичинекей мамлекет Армениялардын кызыкчылыгын кордобойт. Ошо келишимдер биз тилекке каршы ошону бир күндө, мисалы декабрда 15-жылы бир күндө 30 мыйзамдарды жогорку кеңеш киргизип алган. Аны ойлоп эле, сынга албай эле, анализдеп элечи. Эми ошого азыр төлөп атабыз да, кусуп атабыз. Анан жанагы айтып кеткендей эле ошо эркин болгондо, мисалы Совет доорун билишет. Биздин аксакалдар ошо Совет доорундай эле болуш керек болчу да. Бирок тилекке каршы андай боло албайт. Анткени менен ЕСти же бу мамлекетти Европа биримдигиндей бу ошондой эме алып келиш керекпиз. Тең укукта. Акча жагынанбы, сөз сүйлөгөн жагынан тең болуш керек да. Тилекке каршы авторитардык мамлекеттер андай эмени түзө албайт. Эгерде Кыргыз ошо анткени мен ошонун арасында Кыргызстан эле мындай кичине демократия жолун жолдоп алдыга жылып атат. Калганын баары эле президенттердин баарын карасаңар, авторитардык көп жылдан бери отурушат. Мисалы ошо эле биздин урматтуу Нурсултан Абишевич Назарбаев да.
башынан бери эле канча жылдан бери эме ордуна отурат. Ошон үчүн тоталитардык мамлекеттер менен бир өзүнүн кызыкчылыгын жүргүзүш аябай кыйын болот да. Бул сабак болуш керек. Негизде бул биздин эме дүйнөжүзүлүк ушундай тажрыйба бар. Бул башкалар система да. Башка система. Анан бизде парламенттик аралаш парламент системаны кургандан кийин тигилерде дагы андай эмес. Аякта президенттик бийлик. Анан шайлоо процесстери жана тоталитардык деп атпайбызбы? Авторитардык бийликте турат. Ошо кландар ошолор менен орусча айтканда подпитка кылып ошол жерде туруктуу кармап турушат өзүнүн бийлигинчи. Тилекке каршы биз ошондой кылып оюндарды ойногондо бизде деле ошондой эмелер бар да. Бирок жаңы эле тим эле демократия болуп кеткен жок. Биз башында эле турабыз да тепкичте. Кийинки Биз жолдо жолдочу анан жанагындай эркин болуш керек. Мисалы Европа биримдигин карап көрсөк, аларда жанагындай эч бир кысымдык жок. Анткени мен чогуу баары мисалы мындай бир бышканда анткени мен ошо Европа мамлекеттерин карасак, жанагы азык түлүктөргө же жанагындай эмелерге бир стандарттар бар да. Ошо стандарттар окшош болгону менен. Тилекке каршы биз же жанагы ЕСтин стандартын алганда же ошону өйдө көтөрүш керекпиз, же болбосо аны ылдый түшүрүш керекпиз жанагы нормативтерди. Биз көтөрүлүп койгонбуз. Биз эгерде кээ бир эмелердин баары, сертификаттардын баары мисалы евро биримдиктерден дагы ашып кетет да. Мисалы аны кылгандар бул баары протекционизм үчүн. Эми айтып көрөлү, ар бир мамлекет протекционизм болот да. Мисалы Казакстан өзүнүн керек болгондо ал бул 10-жылда болгон ушундай чыр-чатактар. Анан 10-жыл эмес эле ар бир нерседе чегараны жаап келген. Биз элибиз билбейт да. Анан мисалы Казакстандын айыл чарбасынын эмеси биринчи кетсин деп биздин чегараларды жанагындай режимге коюп койгон. Болуп эле келатканбы? Ар бир күзүндө өткөнбүз өткөнбүз. Болуп эле жылда эле болуп атат. Мисалы Казакстандын айыл чарбасынын дыйкандарын жанагы дүн продукциялары өтүш үчүн биздин чегараны ошондой режимге коюп койот. Же болбосо бизге жанагы күйүүчү материалдарды жазында токтотуп коет, же болбосо лимит менен киргизип коет. Мисалычы, бул ошонун баары эле эми эле азыр эл көрүп атат. Бул болуп эле келген. Бирок ошону элден баягы кыргыз-казак бир тууган, кыргыз-казак достугу бар деп эле баягы биздин мамлекеттер көз жумуп келип аткан. Бирок ошону ошол убакытта эле катуураак айтыш керек болчу да. Мүмкүн ушундай чоң кадыркы конфликтке алып келбейт. Анда мен мындай суроо да сизге. Мындай Алмаз мырза, мындай болуп атпайбы азыр? Кээ бир адистер мындай айтып атат да. Бул кыргыз-казак мамилеси бузулган же чыр-чатакка чейин жеткениче бул тышкы күчтөрдүн саясаты деп. Сиз ошого ишене аласыңызбы же ишене албайсыңызбы? Көп комментарий берип атышат, жазып атышат да. Эми Тышкы күчтөрдүн эмеси жокпу мындай таасири? Мындай да таасир ар бир мамлекетте азыр ааламдаштуу болгондо ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгы, ар бир жанагы өзүнүн бизнесмендер деп атпайбызбы, соодалары ошолорду кызыкчылыгы болгондо ошо менен келишет да. Мисалы бизде болсо көп мамлекеттердин кызыкчылыгы бар, ошол иштеп атабыз. Негизги топтоп койсок биз Орусиянын кызыкчылыгы Кыргызстанда, Орусия менен карма катнаш мамиле болуп атабыз да. Анан стратегиялык партнер деп стратегиялык. Эми ошону караганда ошо Орусиянын күчтөрү бул жерде болот. Эгерде ошо кадыр мисалы Орусия менен Казакстандын, мисалы Казакстан жана биздин президент айтып кетип атпайбы, ошол жерде аскер машактыруулар жүргүзүп атат натонун эмелери менен, же болбосо ошол эле кириллицадан латинизацияга кирип атат деп. Анткени Казакстанда коркуп атат. Анткени мен баягы Казакстан элин этникалык мисалы саны эме кичине жанагы туруштук бере албай калып атат да. Мисалы башка этникалык жактан. Эми официалдык караганда бизде болсо 27 болсо пайыз башка улуттардын же этникалык жактан болсо. Казакстанда эми официалдуу статистика жазып ошондой эле биздикиндей эле жазылып калган, бирок тилекке каршы көбүрөөк болуп атат да. Негизги Казакстандын эме түндүк Орусия менен чектелген областтары. Анткени эми Казакстанда да мисалга айтсак, орус тили бизден да жакшы орус өнүккөн. Ошон үчүн бир суверендик жагын жоготуп албайм деп, мисалы президент Назарбаев мындай коркунучтуу нерселер бар да. Ошон үчүн кичине өзүн топтоп атат. Анан ушул жерде
эгерде конфликт болуп калса, ошо биз Кыргызстан ошо айланып калганда биз ошо Россия менен Казакстанга каршы чыгып калышы мүмкүн. Ошо ишенесиңерби? Чыр чатак болуп кетсечи. Ишенесиңер ошо? Кыргыз казак бир тууганды, достукпуз, бир тарых, бир Жок, эми бул достук эл арасында. Биз саясат ошону биле жүрүш керекпиз да. Саясат баштык, элди буга салбаш керек. Анткени менен элдин башчылары биз ошо шайлап атабыз, демократиялык мамлекет. Демек биз ошо эми кошулсак, анда эл дагы күнөөлүү болот да, жана көпчүлүкчү. Жана тоталитардык мамлекеттер эл шайлабайт да, мисалы Казакстан Россияны шайлабайт. Мындай чындыкта жүрбөйт да, мындай кичимде эмес да. Ошон үчүн аякта айтып коюш керек, мисалы Назарбаев менен эл үчүн ойлойт, же Путин болсо. Бирок ошо бийликтердин арасында жүргөн саясаттар болуп атат да. Эми ар бир инсан ошо мамлекеттин президенттери деп эл үчүн ойлоп атат. Бирок мындай караганда ошо бул саясатчылардын, ошо президенттердин башчылары арасындагы эме болуп атат да. Анан эл ар бир жана чыр чатакта элге эле кыйын болот, эл эле кыйналат. Бирок казыр болсо ошо дөбөт коюп, ушу чыр чатакта аралашпаш керекпиз. Анан тилекке каршы биз ошо Казакстан бизге 100 миллион жана фитосанитардык ветеринардык лабораторияга берген акчаны кечээ болсо өкмөт долбоорду киргизбеди Жоркенишке. Ошону киргизип денонсация кылды. Тилекке каршы бул акча бизге келбейт. Жок, пока чечилек, Жоркениш алар деген. Жок, ошону албайбыз деп айтып чыкты. Өкмөт айтып атат. Өкмөт айтып чыкты официалдуу түрдө. Демек, бул жана конфликттин токтобой кайта алдыга жылып баратканын белгиси. Анан мындан дагы ошо дагы батыраак ойлойт. Келечекте ойлойсуңар бул дагы күчөтөбү же кандай? Анан эми жанагы мен жана башында айтып кетпедимби, ошо чыр чатактын жакшы жагы бар. Бул элди Кыргызстандын ушу бир жагы башка жолдорду табыш үчүн, экинчиси болсо ошо стандартка ээстин жана фитосанитардык лабораторияларды куруп, аябай мыктап анан биздин ошо өндүрүштү жакшы, мындай айтканда экологиялык жактан түшүнүктүү, ветеринардык стандарттарды көтөрүп, сапаттарды көтөрүп болсок, анда биз Орусияга деле эмес эле, мына Европага биз келишим бар. Ошондой товарлар болсо, ошол жака эле алып барып, 2 эсе 3 эсе көп биздин айыл чарбада дыйкандар ошол жакта сата берсе болот. Бирок алардын мына Европанын стандарттары аябай жогору деңгээлде да. Жок, эми бул бир оор болуп калат го? Жок, оор эмес. Бул бир жагы коркутуп эле үркүтүп аткан нерсеси. Мисалы талактагы фасоль болсо, ошо Турция же болбосо компаниялар менен ошо Европага эле сатылып атат. Мисалы, анда эмне? Ортомчулук бар да, бизнес. Жок, ортомчулук болсо дагы ошо стандарттарга болуп атпайбы? Демек, ошону коркпош керек. Бизде ошо ээске киргенде эле ошо лаборатория менен коркутуп эле өз товарларын алдыга жылдырып атат. Анан айыл чарбаны айтып келсек, бизде экономист Сапар Орозбаков бар. Ал санап чыгыптыр, ошо мамлекеттер, ошол эле Белоруссия, Орусия, Казакстан өзүнүн айыл чарбасына субсидия кылат экен. Демек, ошолордун баалары ылдый, төмөн да. Мисалы, Казакстандагы чыр чатак чыгып кеткен Белоруссия өлкө. Жанагы сүт азыктылары Белоруссиядан келип, Казакстан супермаркет магазиндери сатылып калган, ээске киргенде. Аны да протекционизм кылып, Казакстан бизди эле эмес, ошо Орусия менен деле, мисалы алкоголдук продукция менен ошо Орусиялар менен да чыр чатак болуп, анан Белоруссия менен чыр чатак. Эми болсо казыр бизге келди. Анда мындай суроо да, Алмаз мырза. Мында Кыргыз өкмөтүн карап көрсөк, өзүнчө денонсация кылып 100 миллион доллар Казакстандын келишими менен денонсациялап атышат деп туурабы? Бирок мындай тарыхты карап көрсөк, 10 жылдын ичинде сөчкөн турбайбы? Бул 2007-жылкы экен да, бул келишим. Бир жагынан туура да, жардам берсең, жардам бериш керек да, же сурабай анан эмнесин жакшылыкты жасадым депчи, бул маданиятка дагы келбейт, башка келечегин. Сиз кандай ойлойсуңар? Бул мындай туурабы же туура эмес? Кыргыз мамлекети жасаган денонсациясы. Мен ойлойм, негизи бул денонсация кылбай эле коюш керек, анткени бул дагы белги, жана айтып кеткендей, ошо чыр чатактын алдыга мындай дагы бир отко жыга чыргытып койгондой болуп калып атат да. Анан буну кылбай эле коюш керек болсо, берсе берет, бербесе бербейт. Туурабы? Анан буну айтып кеткеним мындай да, жана протекционизм деп атат.
Бушу Борбор Азияда айтып көрсөк Өзбекстан менен Казакстан мындай мушту мамлекеттер болуп турат да. Ошолор бизде лидерлик мамлекеттер болуп турат. Региондук аймактык, Регион аймактыгына. Бирок Кыргызстан жанагы Атамбаевдин саясаты менен караганда ошо менен тең салмактуу болуп, Орусия менен стратегия кылган. Бул да бир жагы Бул туура. Туура, салмак. Бирок ошого көнбөй жатат да. Биздин мисалы Өзбекстандын мамлекети ошого туура түшүнүп, мисалы жанагы Каримов Мирзиёев болгон жок. Азыр болсо Мирзиёев болсо ошо кыргыз-өзбек карым катнаштары жакшы болуп кетти да. Мисалы чек-араларды ачып, товарлар оборотторго көбөйтөбүз деп, ошо ишканалары биздин гидроэлектростанциялар курганга Камбар Атага дагы ошону ойлонуп. Бул геосаясий стереотиптер эмеспи? Геосаясий дегенден биз бул геосаясий деле мындай стереотиптер да. Анан бизде айтканда ошо биздин тарыхыбыз бир да. Ошо биздин да президент айтып кеткендей, жана бир Кокон ханда чогуу жашаган элдер болчу, биздин мамлекетибиз болгон. Ошону кайта бириктириш керек, мамлекетти кылбай жатат да. Мисалы Орусияга ортого салып алыпчы. Орусия болсо өзүнүн кызыкчылыгын кармайт. Ошо Орусия империяда кармагандай эле, мисалы Путин президенттин ошо доктринасы бар. Анан СССРге келгенде ал СССРда кармап турган ошо союз мамлекеттерин баарын ошондой эле доктринаны азыр Орусия алдыга жылдырып атат да. Макул, мындай да, Алмаз мырза. Чыр-чатактуу болуп элек туурабы? Чек-ара Казакстан менен буюрса келечекте чечилет да. Ишенсек позитивдүү ойлойлу, Чечиш керек. Чечилет да буюрса. Анан кыргыз-өзбек мамилеси жакшыланып атат да, туурабы? Биз жакшы деңгээлге чыгып атабыз. Буюрса мындай келечекте чечип алабыз чек-ара кызматын. Тажикстан турат, Туркменистан турат. Мындай асыр ааламдашуу процесстер болуп атпайбы? Анан геосаясий кырдаал оор болуп атат. Ар кандай жаңы бир геосаясий структура түзүлүп атат дүйнөдө да. Анан 5 Борбордук Азияга кирген 5 мамлекеттер бир мындай аймактык күн тартибин сактаса, же мындай бир иштетсечи, анан 5 мамлекет эл аралык аянтка чыгып, өзүнүн Борбордук Азиянын мындай кызыкчылыгын, өзүнүн мындай идеяларын берипчи, ошондо биз мындай бир аймактык же мындай дүйнөдүк саясатта өзүбүздүн ордубузду кичине геосаясий салмагыбыз көбүрөөк болмок да, туурабы? Бир мамлекет чыкса, 5 чыкса башка бул салмак да. Анда биз Борбордук Азия көйгөй маселелер болгондорду чечип алат элек депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Келечекте болобу мындай же болбойбу? Туура айтасыз. Ошо интеграцияга эгерде мисалы ошо мамлекет болсо, биз дүйнөлүк аренага дагы Борбор Азиянын мамлекеттери деп өзүнчө эле кошулбай өзүбүз чечишпи. Бирок айтып атпайбы, биз бул ошо Борбор Азия интеграциясына мисалы Орусиянын салымы бар. Булгангачы бузуп деле, анткени жана тарыхта айтып кетпедимби, Орусия империясы менен Совет доорунда. Анан ошого бириктирбей кайта баягы 18-жылдын 19-жылдын эмесине кайта кыла албай жатабыз да. Анан бирок болот. Болгондо бирок эки түрдө болот. Же ошо келечекте кадыр деле болот, ошо мамлекеттери эгерде бириктирсе, же ошонун бийлигинин үстүндө тоталитардык мамлекеттер болуш керек, демократия эмес. Же болбосо ошо мамлекеттердин баары демократия принциптери болуш керек. Мисалы Европаны карасак, алар болсо демократиянын, адам укугунун баалуулуктары менен бириккен. Бизде эмне менен биригет? Бириккен нерселер бар, фактылар. Эгерде жана саясий системаларын тоталитардык парламенттик президент аны тышкы бириксе болот да, бул эме болот да, мындай эрк болот. Бирок тилекке каршы андай жок. Ошондой болот. Бирок убакыт кетип атпайбы? Убакыт кетип атат. Эми бул мисалы Өзбекстан, мен мурда деле айтып кетип аткам, мына биринчи интеграцияга жакшы жолдоду тажрыйба берип койду. Мисалы ошол эле Казакстанга. Эгерде Казакстанда баягы болуп келген эле акырын мындай жылып келатканда жакшы жагыначы, бирок тилекке каршы жанагы башчысы бар, таарынып, мисалы ошондой нерселер же чек-араларды эмеге мыйзамга таянып, ошо мыйзамга алышканга келип туруп, анан биз такап койду. Демек биз мындай ошо саясат жүргүзгөндө биздин бийликтер аябай ойлонуш керек, жакшылап анализдеш керек, серепчилерди баары менен макулдашып, анан ошондой бир саясат өз билгенин чыккызбаш керек да. Кадыр болсо алганда эми ошо жана конфликттин терс жагы, жакшы жагы деп айтып атпайбызбы? Демек биз ошо айыл чарбага көңүл бурбаш керекпиз. Демек биз ички стратегиябызда ошо билимге кылып, мүмкүн
IT технология деп атабыз интернетте, ошо жагынан башка өндүрүштөрдү, мисалы машина унаа эмес, өндүрүш жагын кармаш керекпиз, мындай айтканда промышленность деп коюп атабыз. Мисалы илгери эле бизде Фрунзе заводу жана пресс-подборщик деп айтып атабыз. Кадырга чейин иштеп атат, 30 жылдан беричи ушу СНГ деңгээлинде эмес, башка деле Европада деле иштеп атыптыр да ошо. Ошолорду кайта өндүрүш керек. Бир эле бизде ошо илгери Союз убагында Фрунзе өндүрүшү болсо, ички дүн продукциясынын кадыр кумтор берип аткандай эле ошо салымын андан да 2 эсе көп берген. Бир эле мисалы завод. Ошондойлорду куруш керек. Ошондой айыл чарбага көңүл буруш керек. Айыл чарба ошо өндүрүштө иштеп атканга эле камсыз кылыш керекпиз. Анан мындай дагы айтып коюш керек, биз аябай конкуренция кыла албайбыз. Мисалы ошо Өзбекстандын өндүрүшү, айыл чарбасы же болбосо Казакстандын элечи, же эми болгон өндүрүш кылат, бирок экономиканы башка жолго алып барыш керек. Мисалы, туура эле айтып атат, жанагы биздин президент айтып кетпеди, Японияны мисалга алып келипчи. Ошо жакты караш керек. Демек, биз стратегиябызды кичине айыл чарбага же эме дебей, кичине билим берүү жагына көңүл буруш керекпиз. Ошо менен эле мисалы жанагы айтып кеткен себептери мамлекеттердин алдыга жылган Кореялар болсо, бул ошо билим системасын өзгөртүп, элин башка билимге алып барып, анан ошондой жанагындай экономикалык деңгээлге жетишкен. Алмаз мырза, мындай суроо да, акыркы суроо да. Кыргыз-казак мамилеси качан чечилет? Анан кандай чечилет? Кыргыз-казак эми биринчи чечилгени, мисалы Сапар Исаков барып келди, тиги премьер-министр менен жолугуп, Казакстан менен. Анан кичине жанагы чоң жүктөр болбосо дагы эл жылышына көмөк көрсөтүп деп, мындай дорожный карта түзүштү. Дорожный карта менен ошо иштеп атат. Эми болсо жаңы президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков келсе, буга ошо жүк болуп атат. Эми биз кызыкчылык менен карайбыз, ошону кантип. Бул бир көйгөй маселе болуп калды. Ошону чечиш керек да, эми ошонун эмесине карата. Бирок тилекке каршы мен коркунучтар бар, ошо дагы чечилбей коюшу мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени мен бизде жана шайлоо болгондо биз ачык эле айтпадыбы, шайлоонун баары шайлоодон чыгып кетти да, бу жерденчи. Биздин президент жанагы агитацияга кошулуп кетип, негизи мамлекеттик ишмер кошулбаш керек болчу. Бизде бир жагы биздин ички саясатка киришип атат деп айып коюп, ошо конфликт болуп кетти. Мисалы Назарбаев, башка мамлекет биздин саясатка киришип атат, мамлекетибиздин ичине киришип атат, шайлоого киришип атат да. Демек ошо менен чыр-чатак болуп кетти. Биз билебиз, мисалы Жээнбековду биздин Атамбаев колдоп келатат. Аны керек болсо дагы ошо башка мамлекеттердин ЭСтин дагы баарына, Путинге дагы дайындап айтып келаткан. Ошого биз эми Орусия арбитр катары чыгабы же кандай? Орусия эми айла жок арбитр катары болот. Анткени мына Сочиге дагы биздин Атамбаев барбай калган себептердин бири Орусия арбитр болуп аракеттенип атат. Анткени мен ошо мамлекеттин эмесине азыр бизди эки элди, мындай эки президентти, мындай айтканда, эми президент биздин Атамбаев кетет дечи, азыр күтөбүз. Анан кийин президент болсо дагы ошондой дагы мамилелер болуп кете берсе, анда бул Орусиянын эле президенти Путинге арбитр катары ошого эле эме болуп калат да. Ошого көз каранды болуп калат. Кандай ал киши чечет. Анан ошо менен акырын кыргыз казак чатактары чечилет деп ишенем. Жаңы жылга чейин чечилеби? Жаңы жылга Бизнесмендер кыйналып атышпайбы көбү? Жарандар эми мындай чечилбей деле коюшу мүмкүн. Анткени мен бул эмки жылга чейин, жазгы түзгө чейин мүмкүн бара барат да. Анткени мен бул айтып атпаймынбы, айыл чарбасы бизден чыккан экспорткачы негизги. Биз мисалы Казакстандан нефть болобу же болбосо химия заттары, жана темир, токой эмнелер келет да. Биз аяка чыгарган негизги бул айыл чарбасы эле, анан энергетиканы. Жок, биз мындай болуп атпайбыз. Бизге транзиттик жол ачылыш керек да. Орусияга, Европа, башка мамлекеттерге. Ошол жабылып турат атпайбы бизге? Бизнесмендерге ошол максатта. Ошонун баары эле ЭС болбосо деле эл аралык транспорттук мүчөбүз. Биз жана буунун бүткүл дүйнөлүк эмелер жанынан көп. Бизде еще жанагы
ВТО деп атпайбы, дүйнөлүк соода уюмга мүчөбүз. ооба Ошо катары жана эмелер чечиш керекпиз транзит. Бирок ошого эле чечилип калып эле бир жакка эметпей, биз жанагы альтернативдүү жолдорду издеш керекпиз. Экономикабызды буруш керекпиз, ички өзгөрүүлөр жүрөт. Өзгөрүү жүрүлөт. Мисалы биздин элибиз эмкиле, мисалы биз дыйкандар эле уже Казакстанга ишенбей башка жакка аракет кылып. Ошо бизде болуп аткан жана өндүрүш айыл чарба ишканалар болуш керек да. Мисалы ошо мисалы кадыр кандай эмне жанагы биздин айыл чарба алмаларыбыз, өрүктөрүбүздү чирип кетет деп коркуп атат. Ошо бизде өндүрүш болсо, ошо алма эмнелерди консервация кылып эле биз Европага, Японияга, Кытайга деле сатып беребиз. Ошого бир жагы мен сүйүнгөнүм, бир жагы мисалычы, ошо өндүрүштү кура баштайт кадыр элечи ошо. Айтып атам конфликттин бул өзүнчө бир тажрыйба болот экен, бир өзүнчө окуу, анан Кытай менен мамилебиз жакшы болуп, ошо жанагы темир жолду салсак, темир жол менен эле анда оңой эле кете бермек. Кадыр мисалы Өзбекстан менен жакшы мамиле болсо бир башка жол. Кадыр болсо мисалы темир жолду жаап койгон жок да. Бирок жанагы айтып кеткендей эле сезон болгондо эле кээ бир эмелер темир жолдор жаап коет. Эми кадыр ушул конфликтти Кыргызстан чыр чатакты оттонуп алдыга жылдырган кызыгы жок. Анткени мен эгерде Казакка дагы эметсек, анда жана темир жолду да жаап коет. Ошондой себеп келип. Биз Казакстандан көз карамдыбыз, анткени мен бизге жанагы көмүрлөр келип атат. Мисалычы көбүнчөсүчү. Бизде кара кече бар? Жок, бирок арзан болуп атат да, кара кеченин эмеси. Анда ака темир жол салып алып, даярданып алып, анан кийин эгер салып койсак, мындай эле сен бир айтканда жана блокада болуп калат да, экономикалык блокада болот. Же эмбарго болот. Блокада болсочу, болбосун, бирок мындай болот атпайбы? Анда Орусиянын геосаясий долбоору ээп эмне болот? Бул өзүнчө тест өтүп атпайбы анда? Келечеги кандай болот да? Алар макул болушпойт да. Макул болбойт, ошон үчүн Орусия биринчи өзү эле ушу чыр чатактарды чечкенге аракет кылат. Жана арбитр деп айтып атпайбы? Ал биз сурабасак деле ошо анткени мен мындай амбициясы Орусия. Бул алардын геосаясий кызыкчылыгын эметип атпайбы? Кызыкчылыгы болуп атат да. Анткени мен анда биз тарап кетебиз деген бир ультиматумдук эме болуп атат да, Кыргызстандын бийлигичи. Анда силер өзүңөр эле биригип алгыла дегендейчи, кереги жок. Бирок ошо ар бир болгон колунан келген инструменттердин баарын ишке аракет кылыш керек да биздин мамлекетибизчи. Ошо ортого дагы болсо Орусияны кадыр айтып атпаймынбы, бир эле Орусияны жалдап карап калдык, эгерде ошо чечип бериш керек. Анткени мен эки жак мындай өздөрү арасында чече албайт. Анда Алмаз мырза, мен силерди түшүнсөм, бул үчүнчү тарап керек экен Кыргызстанга. Ар бир чыр чатактар чечкенде үчүнчү тараптар чечип келген. Мисалы ошол эле Афганистан болот. Өзүбүз чече албайбызбы? Кыргыз казак эки мамлекет менен. Эч качан эки мамлекет мындай бат чече албайт да. Убакыт керек. Убакыт керек. Ошон үчүн бат чечиш үчүн үчүнчү тарабы медиация деп коет. Үчүнчү тарап келип, эки ортоп кызыкчылыгын эметип, топтоп анан чечилип кетет. Мисалы биз тиги Казакстандагы ошондой арбитр Сириядагы болгон чечимди аракет кылышкан да. Сирияда болгон жана чыр чатактардычы. Ошон үчүн баары бир тарап керек. Урматтуу угарман, Дүйнө дүбүртүү программасы аяктады. Бүгүнкү биздин коногубуз саясаттануучу Алмаз Тажыбай болду. Силерге чоң рахмат, мындай терең, ачык жооп бергениңиз. Кыргыз анан ойлойбуз, кыргыз-казак мамилеси достук менен бат эле чечилип калат депчи. Биз дагы көрүшкөнчө. Элибиз өтө чоң. Буюрса. Дүйнөдө эмне кеп? Дүйнө бүгүн жана эртең. Булардын баарын угармандарга кабардар кылган Дүйнө дүбүртүү программасы. Ишемби күнү саат 9-дан 9:30 чейин.